Кыргызстанда эки премьер-министр барбы. Айоосуз сабалган 60 жаштагы кароолчу журналисттерди жолугушууга чакырган президент интернеттин кебине алынды. Амансызбы? Эфирде сотус тармакта эмне кеп көрсөтүүсү. Аны мен кызыңыздар Акылай Маратова алып барам. Кыргызстанда эки премьер-министр барбы. Бул боюнча Кейнус агенттиги айтып, маалыматта мамлекеттин органдарына жарандардын электрондук түрдө кайрылган сайтында ката кеткенин жазып чыккан. Анда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын даражасына премьер-министр деп жазылганын көрүүгө болот. Мындай көрүнүштү интернет жакшылыкка жооруп, Өмүрбекованын бир тепкичке көтөрүлөрүн божомолдошкон. Журналист Канышай Мамыркулова экөө экен. Facebook колдонуучусу Асен Нуралиевич анда ажоо деле экөө болсун да, ошондо теңчилик болот. Бири Жээнбеков болсо, экинчиси Арстан Алай. Twitter колдонуучусу Аслан Сыдыков социалдык баракчалар Twitter 22 ноябрдан тарта саясий маалыматтарды жарнама кылууга чектөө койду. Бирок Кыргызстанда аял премьер-министр болгонун жарыялап, сүрөтүн жайгаштырганга үлгүрдү. Facebook колдонуучусу Алайда Тайлакова демек Алтынай премьер-министр болот экен. Жакшы жышаана. Интернет желеси Бишкектеги үйлөрдүн короосун кайтарган кароолчуну сабаган балага катуу чара көрүүнү талап кылууда. Анда бийлик төбөлдөрүн үн катууга да чакырышкан. Буга чейин социалдык тармакка айоосуз сабалган 60 жаштагы кароолчунун абалы жайгаштырылып, көп узабай аны ур токмок алган тасма жүктөлгөн. Маалыматта бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылат. Журналист Семетей Талас уулу атасындай болгон кишине майып кылганча сабаган бул эки айбан качан кармалат? Эң жогорку жаза алуулары керек. Акын Бердибек Жамгырчиев 60-тагы кароолчу аксакалды жаш эле маңкурттар катуу сабаптыр. Ушундайларга бийлик катуу жаза чыгарбайбы? Дегеле ушундай кылмыштар бийлик жакка жетеби? Журналист Акмарал Сабатар кесиптештер өткөндө жалда эки бала айоосуз ур токмокко кабылганда кандай реакция кылсак, мында да дал ошондой кылалы. Бул эки буттуу айбандарды жоопко тарттырбасак болбойт. Президент 2 ноябрда Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын иргелген жетекчилери менен жолуга турган болду. Бул жолугушууга массалык маалымат каражаттардын редакторлоруна атайын чакыруу баракчасын жөнөтүп, бирок Next TV, April TV, Fact Check, Ачык Саясат гезити жана бир катар коомдогу чындыкты айткан журналисттерге чакыруу берген эмес. Аталган каналдын жетекчилери маалыматты тактоо үчүн президенттин аппаратына байланышканда алар тизмеде жок экенин айткан. Журналист Канышай Мамыркулова, урматтуу Сооронбай Шарипович, ЖМКлар менен жолугушууга чакырбай койсоңуз, бир жыл тынбай сизди жамандайм, убада берем. Ачык Саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова, чакырганга зар эмесмин, духуңар жетпесе эмне кылайын? Социалдык тармак талкууга алган жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түздү. Акылай Маратова, Тилеки Эшенкулов, кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.